30 март күнү Борборубуздагы эски аянтта мен жол эрежесин сактайм аттуу республикалык долбоордун алкагында жарык бул аттуу интерактивдүү акция болуп өттү. Долбоордун уюштуруучулары катары Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы саналат. Эми негизги максаты бул ушул кичинекей балдарга, биздин мектептин окуучуларына ушул жол эрежесин үйрөтүү, жолдо өзүн алып жүрүү. Бул ушундай бир акцияны баштап атабыз. Мындай акция Бишкекте гана эмес, баардык жерлерде өткөзөбүз деп, ушул эң аягы бир жемишке ээ болобуз деп, ушул балдар жол кырсыгы азаят деген максатта кылып атабыз. Өзүбүздүн кызматкерлер жол эрежесин быйыл 6 кызматкерге чара көрдүк. Эң негизги талап бул өзүбүздүн кызматкерлерден, элден кандай талап кылса, ошол эрежелерди бирден бир болуп, биринчи ошо өзүбүздүн кызматкерлер сакташ керек. Аянтка чогулган конокторду интерактивдүү оюн-зоок программалары, эстрада ырчылары, түрдүү флешмобдор күтүп турду. Ошондой эле аларга атайын бор менен сүрөт тартуучу аянтча даярдалып, калуучуларга жарыкчылар таратылды. Коопсуздук боюнча ушундай акция өткөрүп аткандарына өтө ыраазыбыз ата-энелер. Дагы ушундай жакшы акцияларды көбүрөөк өткөзүш үчүн, себеби балдарга үйрөтүш керек. Мына мындай балдар билбейт көбүнчөсү, садиктерде деле, мектептерде деле андай деле эмелер өтпөйт да, мероприятиялар. Ана Минтип Республиканский ГАИ ушундай өздөрүнө жоопкерчилик алып, мындай акция өткөзүп атканга ыраазыбыз. Мен жол эрежесин сактайм аттуу республикалык долбоор жашы жете элек балдардын жол кырсыгына кабылуусун алдын алуу, жолдо жүрүү эрежелерин сактоого жана балдардын ден соолугун, өмүрүн сактоого багытталган.